Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Аллахым барыбызга пайдалуу илим насип кылсын, уккан билгендерибизди жакшылыгыбызга себеп кылсын. Кахф сүрөсүндөгү токтолуучу пайдалар. Бул бөлүмдө шейх хафизахуллах бул дүйнөдөгү бийлик, байлык, мансап, адамдын кадыр баркы, баардык кооздуктар кетүүчү, ал эми акыреттеги азыгың калуучу деген бөлүм. Кахф сүрөсүндө 8-аятта Алла таалам баяндайт. Инна жаална ма алал арды зинатан лаха линабluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma alayha sa'idan jurza. Алла таалам айтат, биз чындыгында жер бетиндеги баардык кооздуктарды койдук жер бетине кооз кылып, ошол менен адамдарды сынаш үчүн. Кимиси чырайлуу жакшы амал кылар экен. Акыры биз бул жер бетиндеги нерселерди жок кылып, жер менен тептегиз кылып чыгарабыз. Эч кандай жер бетинде өсүмдүк бир да кооздук калбастан жер таптаза болуп калышы, бул кыяматка чейин келгенде. Бирок жер бетиндеги баардык кооздуктарды, жакшылыктарды биз эмнеге жараттык кооз кылып, кимиси эң жакшы чырайлуу амал кылар экен. Акыретке азыгын даярдар экен. Мына ушул аятты түшүнгөндө адам билет, чыныгы кооздук, чыныгы жакшылык туруктуу болуп кала турган бул сиздин кылган жакшы амалдарыңыз. Пайгамбар алейхиссалату вассаламга ээрчиген амалдарыңыз, Аллахка кылган ыхластуу амалдарыңыз. Мына ушул нерсенин сообу калучу акыретте. Ошонун жакшылыгын көрүп бейишке киресиз. Ал эми калган жер бетиндеги көздүн жоосун алып кызыккан табиятыбыз, тоолорубуз, асманы болобу, эмне гана жер бетиндеги ушул байлыгыңыз болобу, мансабыңыз болобу, ошону кадырлап, барктап жүргөн нерсенин баардыгы өтүп кетүүчү. Ал эми акылдуу адам мына ушул жок болуп кетүүчү нерсени негизги максат кылбастан, түбөлүк аны менен кошо баруучу нерсеге кам көрөт деген. Ал эми акылсыз адам жер бетиндеги зарылдык нерселерди максат кылып алат. Ошон үчүн адам баласы Аллах тааламдан эгиликте жүргөн адам дүйнөнүн өлчөмүн билет. Бул дүйнө акыретке эгин эгүүчү жай дегендей, зарылдык катары көрүп, амал кылып, жүрөгүн бул дүйнөгө байлап салбайт. Дүйнөсүн акырет үчүн пайдаланат. Убакытын дагы, жаштыгын дагы, өмүрүн дагы, байлыгын дагы, мүмкүнчүлүгүн дагы эч нерсе калбайт бул дүйнөдө. Адам ушуну аятты окуганда дайыма көз алдында элестетип жүрүш керек. Мени менен кала турган нерсе, акыретке бара турган нерсем авторитетим эмес экен, байлыгым эмес экен, бул дүйнөдөгү бир кооздуктарым эмес экен, үйүм эмес экен, кылган садакаңыз, сооп амалыңыз, мына ушул нерсе барат экен. Ихлас менен кылган амалым барат экен. Пайгамбар алейхиссалату вассаламга дал келген сүннөттөгү амалдарым барат экен. Башка эч нерсе барбайт экен деп. Ал эми кооздуктарчы? Бул дүйнөдөгү жакшылыктар анын баардыгын линабluwahum ayyuhum ahsanu amala. Аларды сынаш үчүн кимиңер ушул азгыркы аз кылып кетпестен, ушул жакшылыктарды колдонуп, амал кылып калат экенсиңер деп жараттык деп атат. Алтынчысы, ошондой эле Кахф сүрөсүндөгү дагы токтолуучу жагдай, Аллах таалам өзүнүн досторун, өзүнүн кулдарын, өзүнүн жакын адамдарын сактап коерун кабарлаган. Кимде ким Алла тааламдын буйруктарын сактаса, тыйгандарынан тыйылган болсо, Алла таалам аны өз коргоосуна алат. Кимде ким Алла таалам динин сактаса, Алла таалам аны сактайт. Ага кимдер гана каршы чыкпасын. Эл каршы чыгабы, жакыны каршы чыгабы, айырмасы жок. Бирок Алла тааламды сактап, Алла тааламдын ихлас менен мамиле кыла турган болсо, Алла таалам ал адамды сактайт. Ошон үчүн алымдар айтып келет, кимде ким Аллахка жакындаса, Алла таалам ал адамды сөзсүз коргоосуна алат. Кимде ким бузукулуктан, фитналардан, жаман нерселерден качса Аллахка, Алла таалам аны өз коргоосуна алат. Оман фарра минал фитан фаавахуллах. Ушул Кахф сүрөсүндө ушул нерсени ачык баяндап турат. Аны душмандардан, керек болсо жер бетиндеги ар кандай жырткыч айбандардан, курт кумурскалардан болобу, мына ушул нерселерден да аларды жөн сактабастан айбаттуу кылып сактады. Аны көргөндө адамдар корко турган, керек болсо айбанаттар да корко турган. Мына Кахф сүрөсүндө алардын 310 жылга жакын 3 кылымдан ашык уктап калгандыгы, жылан да чакпастан, ар кандай курт кумурскалар болобу, эч кимге зыян бербестен, балким аны адамдар жан-жаныбарлар көргөндө корко турган кылып койду. Аллах таала менен болду. Аллах таалам буларды ажайып сактап,
кайра 3 кылымдан кийин тирилтип коомуна кайтартып келди. Жана ошондой эле ыйык болгон Куранда кыямат кайымга чейин бул үммөт аятты окуй турган кылып койду. Булардын абалын эскерип. Булар кимдер? Ошо Кахф сүрөсүндөгү динин сактап калыш үчүн, Аллахтын буйругун сактап калалы деп капыр болгон коомдон качып чыгып өңкүрдө 3 кылымда уктап калган жаш ушу жигиттерди Алла таалам баяндап атат. Керек болсо буларды ээрчип кеткен ити дагы ошол өңкүрдүн оозунда кошоктап, эки бутун жазып, иттин өзүнүн турушундай. Бул дагы жакшылар менен жүрсөң, жакшылыкка жетесиң. Жамандар менен жүрсөң, жамандыкка жетесиң. Бул чөйрөнүн чоң таасири. Мына керек болсо ушул итти дагы Алла таалам Куранда баяндап койгон. Кахф сүрөсүнүн 17-18 аяттарында баяндайт. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا деп. Ошолор уктап жатканда да күндүн чыгышы аларга оңго, солго, күн чыгып атканда аларга күндүн тийиши, күн батып атканда аларга күндүн нуру тийиши эшик жагынан. Мунун баардыгы Алла тааламдын кудуреттеринен, аламаттарынан, аяттарынан. Кимди ким Алла таалам түз жолго салган болсо, ал хидаятта болот. Кимди адаштырган болсо, аны эч ким түз жолго сала албайт. Аларды силер ойго деп көрөсүң, чындыгында алар уктап атат. Биз оңго, солго жылдырып турдук. Ал эми ит болсо, эки колун жазып, ошолордун алдында турду. Эгерде аларды сен көрө турган болсоң, коркконуңдан артыңды карабай качат элең дейт. Мындай бир айбаттуу кылып коюп койду. Мунун баардыгы бизге эмнеге? Жанагы айтып аткан сөз. Алла таалам өзүнүн жакшы көргөн кулдарын, аулияларын, жакын адамдарын адамдын акылы жетпей турган жол менен, ажайып жол менен сактап койду. Бул дүйнөдө деле ошол. Эгерде буйрукту аткарып жүргөн болсоңуз, тыйгандан тыйылып жүргөн болсоңуз, Аллах тааламдын көздөн карегиндей кылып сактап, айтканын айткандай, буйругун буйругундай колуңуздан келгенче ушул нерсени сактап жүргөн болсоңуз, кайсы бир деңгээлде Аллах таалам сактоосунда жүрөсүз. Алла тааламдын коргоосунда жүрөсүз, колдоосунда жүрөсүз, жакшылыгында жүрөсүз. Ал эми буйрукка маани бербесеңиз, Аллахтын тыйган тыюусуна дагы маани бербесеңиз ага да тыйылууга, жеңил карасаңыз күнөөлөргө, Аллах менен болгон мамиледе чынчыл болбосо адам, Аллах тааламдан андай коргоо, сактоо болбойт. Аллахка болгон мамилеңизге жараша колдоо болот. Андан кийинки дагы бөлүм Кахф сүрөсүндө дүйнөдөгү таза нерселер, жакшы нерселер таштап салуу бул ибадат эмес. Ушуну түшүнөлү. Кээ бир адамдар ойлойт, бул дүйнө убактылуу, акыретке пайдаланчу жай десе, бул дүйнөдөгү жакшылыктарды колдонбой эле коюш керек экен, дүйнөнү таштап салыш керек экен деп түшүнүп алат. Мына ушуну таштап салганда өзү ибадат окшойт деп түшүнүп алат. Жок, бул ката түшүнүк. Дүйнөдөгү жакшылыктарды таштоо ибадат эмес. Ал менен сооп таппайсыз, жакшылыкка жетпейсиз. Бул жерде айтып аткан нерсе дүйнөдөгү нерсе пайдалуу, адал нерселерди колдонуңуз, пайдаланыңыз. Болгону текеберленбестен, ысырап кылбастан, ошол нерсени туура эмес жакка колдонбо деген маани. Ошого азгырылып кетип максат кылып алба. Ошонун артынан намаз калбасын, акыретиң ташталып калбасын деген неге? Текеберленбес дегени ушул. Кандай жакшылыктар келсе дагы ошо менен бой көтөрбөстөн, жакшылыктарды ысырап кылбастан деген. Мейли машина болобу, үй болобу, акча болобу, кандай жакшылыктар болсун. Бирок дүйнөдөгү жакшылыктардын эң жакшысын тандап туура колдонсо адам айыпталбайт. Бул күнөө эмес. Кахф сүрөсү 19-аят. Араңардан карасын, жакшы тамакты тандасын. Ошону барып алып келсин деген, эч кимге билдирбестен барып алып келсин деген аят бар. Фальяңдур айюха азка тоаман. Эң жакшы тамакты барып алып келсин деп булар 3 кылымдан кийин ойгонгондон кийин акчасын алып базарга барып эмне кылат? Тамак алып келүүгө жөнөп кетет. Турганда булар өздөрү да сезген жок, анча кылым уктап калган. Курсактары ачкан абалда турушат, арасынан бирөөсүн тамакка шаарга жөнөтөт. Кээ бир адамдар түшүнүп алат, ушул дүйнөдөгү коозуктарды таштап салуу, жакшы нерсе таштап салуу бул жакшы окшойт, сооп окшойт деп. Жок, ал ибадат эмес. Болгондо жанагы шарттар менен ысырап кылбастан, текеберленбестен, туура эмес жакка колдонбостон колдоно бересиз. Андан кийинки бөлүм Кахф сүрөсүндөгү пайдалардан. Алла тааламдын дининде билбей сүйлөө. Алла тааламдын дининде билбей арамды
адал деп салуу, адалды арам деп салуу, Аллах тааламга жалган айтуу. Мына ушул эң чоң күнөө, эң чоң коркунуч экени да баяндалат. Айрымдар мындан да жаманы адалды билип туруп арам деш, же арамды билип туруп адал деш, билген илимине каршы сүйлөш, же болбосо билбей туруп сүйлөш. Ушунун баардыгы Аллах сактасын, Аллах тааламга кур жала жабуу, эң чоң зулумдан, эң чоң күнөөлөрдөн. Же болбосо пайгамбарга жалган айтуу, же пайгамбарлардын мураскору болгон аалымдарга жалган айтуу, же аалымдардын сөздөрүн бурмалап жалган айтуу. Аллах сактасын, мындайча айтканда Алла тааланын динине билбей туруп сүйлөө, жалган айтуу, тактабай айтуу, мунун баардыгы чоң күнөөлөрдөн. Каф сүрөсү 15-аят Алла таалам айтат: "Фаман адламу мимман ифтара алаллахи кадиба". Аллахка жалган айткандан, кур жала жапкандан да өткөн чоң зулумдук барбы дейт. Мындан да өткөн чоң зулум кылган адам барбы дейт. Эң чоң күнөө деп айтат аалымдар. Алла сактасын. Адамдын атынан ал мындай деп айтты, тигиндей деп айтты деп айтпаганды айтса кандай жаман нерсе. Ал эми ушул нерсе пайгамбардын атынан болсо кандай жаман. Ушул нерсе Аллахтын атынан болгондо кандай жаман. Шариятта мындай, бул адал, бул арам деп билбей Аллахтын атынан сүйлөө кандай жаман. Тилиңер менен сыпаттап жалган нерсени айтпагыла. Бул адал, бул арам деп Аллах тааламга жалган айтыптыр. Литафтару алаллахил кадиб. Инналлазина яфтаруна алаллахил кадиба ла юфлихун. Чындыгында Аллах тааламга жалган айткандар кутулбайт. Аллах сактасын. Жана ошондой эле бул Кахф сүрөсүндө дагы токтолчу жагдай, биз ыйман келтиребиз, якын менен ишенебиз. Алла таалам адамдардын арасынан бөлдү. Адашкандар жана түз жолдо жүргөндөр. Мына ушул нерсени бөлүп тагдырга да жазып койгонуна биз якын менен, чын ишеним менен ыйман келтиребиз. Эгерде Алла таалам адамдардын баардыгын азаптай турган болсо дагы, Аллах таалам зулум кылган болуп саналбайт. Ал нерсени адилеттүүлүгү менен кылган болот. Чындыгында Алла таалам эч бир адамга зулум кылбайт. Азаптап тозокко киргизсе дагы адилеттүүлүгү менен кылган болот. Эгер бейишке киргизген болсо, Алла таалам өзүнүн берешендиги менен, ырайымы менен, жакшылыгы менен киргизген болот. Мындайча айтканда, кайсы бир адам адашып кете турган болсо, ал Алла таалам аны жазып коюп, сен адаш деп адаштырып салган үчүн адашып кетпейт. Ал адам ошол адашууну тандайт, Алла таалам ошол адашууну жазат. Алла таалам зулум кылбайт ага. Ошону туура түшүнөйлү. Куранда көп аяттар келет. Алла таалам кимди адаштырган болсо, ал адашуучу, кимди түз жолго салуучу болсо, ал түз жолдо жүрүүчү десе, Аллах таалам адаштырат экен, Аллах таалам зулум кылат турбайбы деп түшүнбөйлү. Ал адам адашууну тандайт, Алла таалам адашууну жазат. Ким туура жолго түшкүсү келет, Алла таалам туура жолду жеңил кылат. Болгону муну өлчөп тагдырга жазып койду Алла таалам. Биз мына ушул нерсеге ыйман келтириш керек. Тагдырга ыраазы болушубуз керек. Бирок бирөөнүн башына адашуу жазылыптыр, бирөөнүн башына түз жол жазылыптыр. Түз жол жазылган адам өзү түз жолго түшөт, адашкан адам өзү адаша берет. Себеби бул нерсе жазылып калыптыр деп отура бербестен, биз жакшылыкка чакырабыз, жамандыктан тыябыз, жакшылыкка умтулабыз. Биз билбейбиз кимдин тагдыры акыры барып тозокко барат, ким бейишке барат билбейбиз, ким адашып кетет өмүрүнүн аягында, ким түз жолго түшүп кетет билбейбиз. Ошондуктан дуа кылып, Аллах тааламга кайрылып, жакшылыкка бет алып, себептерин аткара беребиз. Бул динде буйрулганбыз жакшылыкка чакырууга, жамандыктан тыюуга, билген нерсебизге жакшылык жол менен чакырууга. Кахф сүрөсүнүн 17-аятында кимди Алла таалам түз жолго салган болсо, ал түз жолдо жүрүүчү. Кимди адаштырган болсо, аны түз жолго салуучуну сен таппайсың дейт эй Мухаммад. Аны эч ким түз жолго сала албайт. Ошол жолду адам тандап алганда, бир адам болбой эле мен арак ичем деп атса, эмне периште келип аны оозун бугуп салмак беле? Бир адам болбой эле мен зына кылам, бузук иш кылам деп аткан болсо, ким кандай ишке кылам десе, ошол ишке жеңилдетиле берет. Адам өзү тандады жолун. Ошол жолду Алла таалам билген, жазып койду, тандаган жолун. Ошондой аят сөздөрдү укканда билейли, айрымдар чаташат. Бирок ошондой болсо да, жазылып калган болсо да, адашкан адам жазылган болсо да, түз жолдо жүргөн адам жазылган болсо дагы, жазылганга таянып калбастан биз анын акыбетин билбегендейин, аягын билбегендейин биз жакшылык жолго чакыра беребиз. Жамандык жолдон кайтарып тыя беребиз. Себеби бул нерсеге буйрулганбыз. Өзүбүзгө көргөн жакшылыкты башка бирөөгө да ыраа көрүп, аракетибизди жасай беребиз.
Андан кийинки бөлүм Каф сүрөсүндөгү уктап жаткан адамга эч бир иш, амал же сөз ага таандык кылынбайт. Ошол нерсе менен айыпталбайт же ал сөздү ошого таандык кылып өкүм берүү болбойт деген сөз. Эгерде бир адамдын аялы уктап жатып жанында мен баланчаны жакшы көрөм, баланча мындай деп уктап сүйлөп аткан болсо, ойготуп алып күйөөсү сен ушундай сөздү айттың, сен мындайсың, тигиндейсиң деп аны айыптап, жаман сөздөрдү сүйлөп же өкүм берген болбойт. Уктап жаткан адамдын сөзүнө өкүм жүрбөйт деген сөз. Же болбосо ошондой эле эркек да уктап жатып, аялына талак бердим мындай деп сүйлөп аткан болсо, ал талагы түшпөйт. 100 жыл айтса да бул уктап жаткан адамдын сөзүнө айтылып атат. Кыскасы бул мисалдар менен эмнени түшүндүрөт? Уктап жаткан адамдын сөзүнө өкүм жүрбөйт. Кыймылына дагы уктап жаткан адамдын түшү дагы эреже болбойт динде. Анын сөзү дагы бир этибарга алынбайт. Анын кыймылы дагы бир өкүм болбойт. Эч сөз дагы, амал дагы таандык кылып, ошонун артынан мындай тигиндей деп амал жүрбөйт. Кахф сүрөсү 18 аятында ва тахсабухум айқадан ва хум руқуд. Аларды силер ойгоо деп ойлойсуңар, алар чындыгында жерде жатып уктап аткан адам абалда. Ва нукаллибухум дата лемин, биз оодарып турдук деп. Ушул сүрөдө алымдар пайдага катары айтат.